Кутман кеч, арыбаңыздар, ардактуу кесиптештер. Бар Онлайн болуңуз, саламаттуу болуңуз. рахмат Гүлнар эжеке. Дагы бүгүнкү онлайн сабактан сиздер менен жолугуп жатканыма абдан кубанычтамын. Заманбап окутуу боюнча, заманбап мугалимдин образы, эмгек ишмердүүлүгү боюнча бүгүн сөз кылалык. Бүгүн дагы бир акысыз сабак. Андан кийин курс жөнүндө сиздерге маалымат берем. Курстун негизинде мына ушул темалар болот. Бирок биз ошол заманбап окутуудагы азыркы учурдагы муктаждыктар, билим берүүдөгү өзгөрүүлөр, талаптар, биздин түшүнүгүбүз, көз карашыбыздагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылалы бүгүн. Азыр менин слайдым көрүнбөй калыптыр, кайра коеюн. Слайд көрүндү. Заманбап мугалим кандай болуш керек? Биз бүгүн ошо заманбап мугалим жөнүндө сүйлөшөлү. Нур Сабат билим берүү борборунун негиздөөчүсү Шарапова Нургүл Дөөлөсановмун. Көптөгөн эл аралык долбоорлордун тренеримин. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу багытында көп жылдан бери эмгектенем. Бир канча тренинг, семинарларды өткөрдүк, мугалимдерди, тарбиячыларды окутуп келебиз. Азыр мен онлайн курстарды өткөрүп жатам. Өзүмдүн билимим менен жана эл аралык долбоордон алган билимдерим менен, өзүмдүн тажрыйбамдагы изденүүлөрдөгү алган билимди сиздер менен бөлүшкүм келет. Анткени жаңылануу бул биздин азыркы күндө ишке киргизилген стандартты ишке ашыруу менен барабар. Коом жаңыланып жатат, өлкөдө өсүп өнүгүү болуп жатат. Рас, бизде Кудайым буюрса десек болот. Аалам жаңыланып жатат, дүйнө жаңыланып жатат, билим берүү тармагы жаңыланып жатат. Ошондуктан билим берүүнүн, сапаттуу билим берүүнү көздөп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу багытында дүйнө жүзү иш-аракет жүргүзүп жатат. Ошол билим берүүгө жаңылыкты алып келчү мугалим. Мугалим ошол тармактык педагог, методист архитектор, веб-психолог, оюн техниги, медиатор, предмет аралык тьютор, өздөштүрүүгө шыктандыруучу, окутууну уюштуруучу, долбоорлук ишмердүүлүк боюнча адис деп турат. Азыркы күндө билим, көндөм, мамиле, баалуулук, компетенция, жөндөм жана иш-аракет маанилүү болуп калган. Демек билим алабыз, көндөмгө ээ болобуз, иш-аракетке өтөбүз. Компетенцияга негизделген билим берүү деген бул жөндөм, көндөмдү негизделген билим берүү деген сөз. Мына бул жерде долбоордук ишмердүүлүк деп турат. Сынчыл ой жүгүртүү, ойлоп табуучулук, изилдөөчүлүк, долбоордук ишмердүүлүк да абдан маанилүү болуп турат бүгүнкү күндө. Демек, мугалим жаңыча көз карашта, жаңыча ой жүгүрткөн, чыгармачылык менен ойлоп табуучулукту өнүктүрүүгө багытталган жана ушул турмуштук көндөмгө тарбиялай турган заманбап формациядагы мугалимдин образы маанилүү. Заманбап мугалим салттуу методика менен жаңы заманбап методиканы ийгиликтүү айкалыштырган, заманбап коомчулуктун жана окуучулардын муктаждыгына багыт алган мугалим деп чечмеленет. Демек, салттуу менен жаңы заманбап методиканы ийгиликтүү айкалыштырып, окуучунун, коомчулуктун муктаждыгына багыт алган мугалим демек заманбап мугалим экен. Технологияны сабаттуу колдонсок, азыркы күндө санарип технологияны, санарип ресурстар, тиркемелер, жасалма интеллект келип кирди. Мына ошол компьютердук технологияны, интернет тармагын мыкты өздөштүрсөк дагы заманбап мугалим болобуз. Насаатчылык, жөндөм дайыма маанилүү, колдоп, шыктандыруу, демилгелөө, сынчыл ой жүгүртүүсүн, өз алдынчалуулугун өнүктүрүү, чечим кабыл алууга жардам берүү. Анализдеп ой жүгүртүп, көйгөйдү чечип, чечим кабыл алууга жардам берүү. Жашоодо деги эле балдар эмес, чоң эле адамдар чечим кабыл алуудан кыйналабыз жашоо турмушубузда. Бул биздин ой жүгүртүүбүз менен байланышкан да. Ошондуктан биздин акылдуу ой жүгүртүү, сынчыл анализ деген ой жүгүртүү бизди туура чечим кабыл алууга үйрөтөт. Ошондуктан алып барат. Ошондуктан чечим кабыл ала билүү да маанилүү. Мына ошол багыт берүүчү. Азыркы күндө балдарыбызга насаатчы болуштагы бир чоң жоопкерчилик болуп турат. Бүгүнкү күндөгү биздин балдар бизди үйрөтүп жатат. Бул заманбап жашоо мындай.
азыркы адамдардын түшүнүгү алдыга өнүгүп кеткен. Телефонду андай колдонбойт. Компьютерда бир канча программа бар. Электрондук ресурстарды моундай колдонот деп бизди үйрөтүп турган муун азыр. Анан сиздин көз карашыңыз эски. Биз муну дароо эле түшүнөбүз. Биз башкача подход кылмакпыз. Аны эмнеге, зачем дешет. Эмнеге? Андан көрөк келгиле моундай иш аракет жүргүзөлү деп бизге үйрөтүп турган муун азыр. Анан эми ушул муунга насаатчы болуш дагы мындай чоң жоопкерчиликти талап кылып жатат. Эми биз ушул жаңы муунга заманбап көз карашта азыркы заманбап адам коомго ыңгайлашкан азыркы заманбап инсан болуш керек болуп жатпайбызбы? Анан азыркы биздин балдарыбыз төрөлгөндөн эле ушул 21-кылымдын шайкеш муктаждыгына жараша төрөлгөн, мээсинде калыптанган нейрондорунда бул компьютердик технология, интернет технологиянын бүтүндөй чоң сырлары дагы чоң техникалык түзүлүштөрү жана анын процесстери, аны менен колдонуу жөндөмдүүлүгү мээсинде калыптанып төрөлүп жаткан балдар. Бул балдарыбыздын ой жүгүртүүсү дагы алдыга өнүккөн, сынчыл ой жүгүрткөн, анан акылдуу муун азыркы балдарыбыз акылдуу экенин кабыл алалык. Анткени биз сабагыбызда биз ойлобогон нерселерди, биз күтпөгөн нерселерди балдардан угуп, көрүп, анан таң калып, менин балдарым укмуш турбайбы деп жатабыз азыркы учурда. Анан ушул балдарыбызга насаатчы болуш дагы бир чоң жөндөм болуп калды бизге. Ошондуктан мен бул курстан тышкары да насаатчылыкка, азыркы заманбап лидерликке, заманбап көз карашка, түшүнүккө, адамдын оюну өзгөртө турган, мугалимдин жөндөмүн калыптандыра турган, заманбап азыркы жашоого шыктандырып демилге бере турган ийгилик кадамдары, насаатчылык жана лидерлик боюнча өзүнчө курс болгону жатат. Ошондо үйрөтөбүз да. Демек азыркы күндөгү заманбап анан ийгиликтүү заманбап көз караштагы мугалим болуш керек. Дүйнө жүзү өзгөрүп жатканда тегеректеги адамдар өзгөрүп жатат. Анан биздин методика, билим берүү тармагынан тышкары жеке инсандык өнүгүү боюнча да чоң өзгөрүүлөр, чоң сабактар болуп жатат. Эгерде ошону албасак, мугалим, биз көз карашыбызды өзгөртпөсөк, ой жүгүртүүбүздү өзгөртпөсөк, биздин сабагыбыз да заманбап болбой калат экен. Демек методика ишке ашпай калат да. Ошондуктан эң биринчи кезекте биздин түшүнүгүбүз, жан дүйнөбүз, турган турпатыбыз өзгөрүш керек болуп жатат. Ошондуктан лидерлик, билим берүү тармагындагы ийгилик жөнүндө ал өзүнчө курс. Эми бул насаатчылык жөндөм, демек биз өнүгүү, жаңы заманбап көз карашыбызды өзгөртсөк, ошондо балдарыбызды демилгелей алабыз. Сен азыр бир канча кесипти ойлонуп көр, бүт карап көр, мындай жасап көр. Интернет тармагында моундай сайттар бар, моундай курстар болуп жатат. Жана дагы моундай окуу жайларында, окуу билим берүү борборунда ушундай курстар. Кайсынын педагогдору мыкты экен, анан кайсы багыт азыркы жашоодо бизди жөндөмдүү кылып, жашоодо жакшы ордуңду таап кете аласың. Азыр кандай кесиптер бар? Байыр деген кесип бар, СММщик, мобилеограф деген кесиптер бар. IT-технолог, программист деген жана заманбап деген кесиптерди айтып жатам да, дизайнер деген кесиптер, инженерия. Мына ушул багытта барсаң, бул сенин ушул жөндөмүңдү алып өнүктүрөлөт. Бул сенин чыгармачылыгыңды өнүктүрө алат деп биз багыт бере алабызбы балдарыбызга? Эмнеге сабакка келгиң келбей жатат? Эмнеге мектепти көргүң келбей жатат? Балким сен башкача көз карашың менен карайсың. Балким сен түшүнүгүбүздү өзгөртөлүк, балким башкача подход кылып көрөлү, келгиле. Силердин талабыңар, муктаждыгыңар эмнеде? Кел өзгөрөлү деп айта алабызбы? Ушундай насаатчылык жүргүзө алабызбы азыркы күндөгү балдарыбызга? Ошондой эле жанагы балдарыбыздан ушул компьютерга, оюнга жана башка китептен, сабактан башка нерсеге алагды чачыранды болуп аткан балдардын компьютердин ички логикасы бар да. Ар бир компьютердук тиркемени колдонуу логикасы бар. Сен ушул жөндөмүңдү могу оюнга караганда могуга салып көрсөң, сен ушундан
жашоодон өзүңдү табасың, жакшы жашоодо жакшы акча да таба аласың, анан кесипти дагы таба аласың, багыт аласың деп насаатчылык кыла алабызбы балдарыбызга? Ошондой эле азыр балдарыбызда бир термин бар, азыр унутуп атам. Могу 11 классты бүткөндөн кийин дүйнө жүзүндө ушундай экен да, окуучулар 11-ди аяктагандан кийин мектеп жашоосунан, ата энесинин жашоосунан мындай бир тепкичке жогорулады да өстү. Анан жогорку окуу жайынабы же кесиптик окуу жайынабы же иштейби, кайсы жака бараарын билбей өзүн таппаган балдар көп экен азырчы. Анан мага бир жыл убакыт бергиле. Ошол бир жыл убакытта өзүмдү табуум, бир англисче термин бар эле. Ошол бир жыл убакыт бергиле, мен өзүмдү таап алайын деп жатышат. Азыр мени менен макулсуздар, көп балдар, баардыгы почти 80% балдар кайсы кесипке бараарын, кайсындан окуурун билбей жатышат, өзүн таба албай жатат. Сен өзүңдү ушундай жолго салсаң, сен ушул курстарды окусаң, же могул китептерди окусаң, же ушул жөндөмүңдү өнүктүрсөң, сен муур жашоодо ушул учурда турмуштан сен ордуңду тапканга ушул багыт сага жардам берет деп насаатчылык көрсөтө алабызбы? Өзүбүз билбей жатабыз да. Ошондуктан азыр гармония жаңы муун менен ата эне, педагогдун ортосундагы мындай гармония, түшүнбөстүк болуп жатат. Биз жаңы балдарыбызды түшүнбөйбүз, алар бизди түшүнбөйт. Алардын көз карашы азыр такыр башкача. Медиа сабаттуулук, IT технология, нейросистема, жасалма интеллект жана онлайн ишкерлик кылымдагы укмуш жөндөм өнүгүп турган мезгилдебиз, убакыт тез учуп жаткан мезгил, улам маалымат алмашып, улам бир техниканын укмуштары түрлөрү чыгып жатат. Могул эле биз колдонгон компьютердун дагы улам версиялары чыгат. Телефондун версиялары, укмуш пылесос, укмуш плитка, укмуш үтүктөр чыгып атат, техника, укмуш машинанын түрү чыгып атат, архитектурада укмуштар, дизайн архитектурада бөлмөнү жасалголоодо, ресторан, кафелер, адамдын маданияты, жашоо образы өзгөрүп жатат. Ошону менен катар түшүнүк да өзгөрүп жатат. Анан мындай слойго бөлүнүп калды коомчулукта адамдардын түшүнүгү боюнча, көз карашы боюнча да. Булар эски муундагы эжелер, эски муундагы адамдар, старший Советский Союз поколения, силер бизди түшүнбөйсүңөр, биз силерди түшүнбөйбүз дешет азыркы жаштарыбыздын. Лексикону дагы башка, жүрүм туруму дагы, түшүнүгү дагы. Биз мындай артта чегинип калган сыяктуубуз. Алар алдыга өнүгүп, башкача жашоодо жашап аткан сыяктуу да, мындай карасак. Мына ошол балдарыбызга биз насаатчылык көрсөтө алабызбы деген суроо. Ошондуктан көндүмүбүздү, көз карашыбыз, түшүнүгүбүздү өзгөртүп турушубуз керек болуп атат. Заманбап агымга ыңгайлашуу деген сөз. Ийкемдүүлүк, ыңгайлашуу мына ушундан болот да. Албетте анан эми жашоо турмушка тарбиялоо, нарк насил, жүрүм турум, билим алуу, тарбиялуу болуу, адеп ахлак, урматтоо жана башка деген албетте насаатчылык боло алабыз. Насаатчылык көрсөтө алабыз, окута алабыз, тамга тааныттырып, предметти үйрөтүп дегендей билимибизди бере алабыз. Бирок турмушка дагы тарбиялаш керек, багытташ керек болуп жатат. Ошондо биз азыркы турмуштагы биздин көз караш, кругозорубузду кеңейтип, ошол азыркы турмуштун агымына кириш керек болуп жатабыз да. Ушул эле темаларда мен мугалимдерди көп окутуп келебиз да. Тренингтерди өтөбүз, онлайн сабактарды, анан ушундай мындай шашпай, чечмелеп, токтолуп, себебин, жолдорун, багыттарын анализдеп, анан ушул методиканы колдонсо эмнеге алып барат, натыйжасы мындай, колдонбой койсок эмне болот деп майдалап түшүндүрүп жаткан ушул темамды мен өзүм тажрыйбаман алайын. Азыр Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинде дагы сабак берем. Анан ошол студенттерге, алар 2004-жылкы студенттер экен, 20 жаштагылар. Ушул эле темаларды, ушул эле багыттагы мындай усулдарды, теманы сабак кылып өткөндө
алар тездерден кабыл алды да уже анализде өзүнүн выводун анализин натыйжасын жыйынтыгын чыгарып койду дагы сонун мастер класстарды мен күтпөгөн мастер класстарды көрсөтүп биз ушундай колдонсок бул усул буга алып барат, бул методика буга алып барат, балдарга азыр мындай колдонсок балдардын жөндөмдүүлүгү көз карашы өнүгөт да мондай натыйжага чыгабыз деп тез кабыл алат экен. Булар заманбап көз караштагы балдар, азыркы балдарыбыз маалыматты тез кабыл алышат, кийинки поколениеда. Ошондуктан адамдардын жөндөмдүүлүгү мындай артылып турган мезгил азыр мындай ушунчалык заман тез өзгөрүп жаткандыктан мындай ыңгайлашуу анан жөнөкөйлөштүрүү маанилүү да. Бир эле теманы узак кылып ошентип бир жылга созуп мындай бир канча бөлүмдү окуткандан көрө ошону жөнөкөйлөштүрүп тез берип, жөнөкөй тоготер жерин түшүндүрүп андан ары өнүгүп кеткен жакшы да. Ошондойго ыңгайлуу балдар экенин да көрсөчү. Мен тиги мурдагы муунду окуткансып эле аларды шашпай майдалап атсам тез кабыл алып эле жыйынтыгын чыгарып койду да. Ошондо демек мен дагы бир жолу ынандым, азыркы биздин балдарыбыз башкача балдарыбыз. Ошон үчүн булардын кабыл алуусу, ой жүгүртүшү, түшүнүгү заманбап. Ошондуктан алар салттуу окутуудан тажап кеттик. Кечик эле агайлар мындай шашпай кайталап идейлер айта берет, биз бат түшүнгөндү жакшы көрөбүз, анан өзү изилдеп тапканды жакшы көрөт да. Ошого жөндөмдүү балдар. Балким биз учурунда мектепте окуп жүргөн кезибизде өзүбүз издеп таап анализдегенге балким биздин жөндөмүбүз жок болгон чыгар. Ошону ар бир доордун өзүнүн адамы болот. Түгөлбай Сыдыкбеков айткан, биздин замандын кишилери деп. Ар бир замандын өзүнүн адамы болот. Ошондуктан муун теориясы берилген. Ошол муун, ошол доордо, ошол доорго мүнөздүү адамдар төрөлөт да. Жөндөмдүү, ошого шайкеш келген, ыңгайлашкан адамдар төрөлөт. Ошондуктан азыркы жаңы поколенияны окутуп жатабыз. Кийин бул доор алмашат албетте. Доор эме муун алмашат, доор дебедимби? Анан бул муундун ушу заманбап жаштар өз ордун басып келе жатат. Эски муун четтеп жаңы муундагылар келатат да. Ошондо билим берүү дагы, дүйнө дагы мындай тездик менен, мындан да тездик менен өнүгөт да. Алдыда биз билбеген көптөгөн өзгөрүүлөр бар, биз билбеген көптөгөн кесиптер келип кетиши мүмкүн. Ошондой эле жасалма интеллект, роботтор башкарат жана башка дегендер бар. Түрдүү версиялары бар. Укмуш түрлүү кандай жөндөмдөр жана андай шарттар түзүлөт да. Мына азыр эми электрондук кошелек ачылып, биз электрондуу акча которуу, электрондук сертификат дегендей болуп калбады. Биз мурда деген только жазып, кол коюп анан жөнөтсөк, азыр электронный подпись менен эле ушундай азыр булут колтамга деп жанагы сет аркылуу да каттарды кабыл алдык. Ушундай сонун санариптик доорго келдик. Биз эми мындай артта калдык да. Эми араң ошого өтүп жатабыз. Эми чет өлкө бир 10-20 жыл мурун эле өтүп койгон. Анан эми ушундай тездик менен өтүп туруп, мындай ыңгайлашып өзгөрүп турган мезгилде дагы улам акылдуу болуп бара жатпайбызбы балдарыбыз? Ошондуктан алдыда дагы чоң өзгөрүүлөр турат бизде. Башкача дагы техникалар чыгат. Ошондуктан анан ошол улам ыңгайлашууга даяр болуш үчүн окутуунун стандарты өзгөртүлгөн. Ошондуктан анан жөндөмдүүлүккө негизделген билим берүү, компетенцияга негизделген билим берүү деп калган. Ошондуктан ийкемдүүлүк, ыңгайлашуу 21-кылымда негизги көндүм болуп калды. Тез жаңы келсе шак кабыл алуу тез. Азыр онлайн магазин маанилүү болуп жатпайбы? Мен эле айткам да, ушул онлайн магазинден ким алсын? Үйдө отуруп алып акча тапса болот деп мен балдарым айтса, мен айтканмын. Үйдө отуруп алып ким акча тапсын? Бир 5 жыл мурун болчу да. Нормальный киши жумушка барып келип иштеп анан акча табат. Үйдө отуруп кайсы киши акча тапсын деп спорт эткем. Үйдө отуруп акча тапса болуп калды азыр. Ошондой эле онлайн магазиндиге таң калып жатам да азырчы. Мен ойлочумун, кийимдерди адамдар кийип көрүп, анан биз ченеп баалап көрүп, любой буюмду кармап көрүп анан алабыз да, анан кармабай эле сүрөтүнөн карап эле заказ берип эле аябай соода болуп атат да онлайн. Демек адамдардын көндүмүнө түшүнүк өзгөргөн экен да, көз караш.
Бул жашоодогу биздин курчап турган чөйрөбүздөгү өзгөрүүлөр, фермерлерде, агрономияда дагы өзгөрүүлөр, мына сонун клубниканын чоң чоң түрлөрү чыгып жатат укмуш мындай алмалар чыгып жатат, өстүрүүлөр. Башкача бир жагында койлордун, уйлардын, малдын породаларынын укмуш породистий мындай түрлөрү чыгып жатат. Өзгөрүү көп да, эми укмуш өзгөрүүлөр бар. Бак-дарактарды өстүрүүдө гүлдөрдүн кандай сонун түрлөрү чыкты. Биз качан комнатный растенияга мынчалык кызыкчу элек. Азыр атай флористика деп чоң чоң мындай бөлмөгө өстүргөн гүлдөрдү саткан магазиндер коюлуп жатат. Биздин жашоо маданиятыбыз өзгөрдү. Биз азыр мына кафе ресторан, шаар жергесинде кафе ресторанга барайын десең орун жок. Баары эле ошол эс алып, мындай ыңгайлашып, рахат алып, мындай маданий түрдө эс алууну, саякатты каалап калды. Дубай болобу, чет өлкө болобу, кимдин мүмкүнчүлүгү бар, баары ошону кыдырып атат. Демек, жашоо маданияты, көз карашы өзгөрдү адамдардынчы. Буну алдын ала предвидение деп койгон, алдын ала сезген адамзат алдын ала пландалат да, 30 жыл мурун, 40 жыл мурун кандай болот деп алдыда көрө билүү. Анан ошондуктан анан дүйнө жүзү боюнча билим берүүнүн мазмунун өзгөртүп койгон. Мындай жаңылап, ошондуктан бизге анан жаңы стандарт киргизилген. Бул ыңгайлашууга, өзгөрүүгө даяр болуу бул жөндөм. Колдоно билүү жөндөм. Ошондуктан жөндөмгө компетенция деп коет, жөндөмдү компетенцияга негизделген билим берүү деп койгон. Ошондуктан 3 компетенттүүлүк бар: маалыматтык, социалдык, коммуникативдик. Биз коом менен ыңгайлашып, бири бирибиз менен кызматташпасак өнүкпөй калдык. Өзүн тааныбасак өнүкпөй калдык. Көйгөйдү чече билбесек өнүкпөй калдык. Ошон үчүн өзүн таануу, көйгөйдү чечүү компетенттүүлүктөрү киргизилди. Анан предметтик стандарт, предметтик компетенттүүлүктөр бар. Мына ошондуктан биз ийкемдүүлүк, ыңгайлашууга мындай биринчи кезекте көз карашыбызды өзгөртүп алсак, современный, заманбап адам болсок, анан биздин методикабыз өзгөрөт экен. Ошондуктан окутуу процессибизде заманбап адам бололук эң биринчи кезекте. Көз карашыбызды, түшүнүгүбүздү өзгөртсөк, анан методикабыз өзгөрөт. Ошол методикада балдарды мындай ачылыш, жаратман адамдарга коом, дүйнө муктаж болуп жатат. Ар кайсы дүйнө азыр кайсы гана дүйнө болбосун, чет өлкө болобу, СНГ мамлекет, Россия болобу, мындай аларга акылдуу адамга муктаж болуп жатат. Эгерде ушундай мындай акылдуу, башы жакшы иштеген, жөндөмдүү адамдарды мындай чоң акча төлөп туруп ошол мамлекетке чакырып алып атышат. Себеби ошондой адам керек, акылдуу адам, мамлекетти өнүктүргөнгө. Ушундай заман болуп калды азыр. Мисалы, Россия ошого багыт алды. СНГ мамлекет болобу, кайсы мындай акылдуу жаштарды, балдарды карап, фестиваль, конкурс жана башкаларды уюштуруп туруп, анан жанагындай жогорку окуу жайга кабыл алуу менен анан жана жөндөмдүү ушундай акылдуу, таланттуу балдарды гражданство берип Россияга алып калып жатышат. Себеби өлкөнү өнүктүрө турган акылдуу адамдар. Билим берүүнүн мазмунунда, билим берүү методикабызда эмне үчүн ой жүгүртүү, жаратмандык деп атат. STEM бекер кирген жок. STEM бул жаратмандыкка алып барат. Бул түшүнүктү ошол чет өлкөдө Америка, Австралия, Сингапур, ошол эле Канада, Кытай эбак эле билгенде, ошондуктан STEMди эбак өнүктүрүп койгон. Бул STEM баланы жаратмандыкка алып барат экен. Ойлоп табуучулукка, турмуштук көндүмдөргө акылдуу бала кылып тарбиялап коет. Сингапур методикасы да ошондой, акылмандыкка алып барат. Турмуштук жөндөмдүүлүккө, көндүмдөргө алып барат. Ошондуктан мына ушул, эгерде биз окутууда ушул заманбап усулдарды колдонсок, мына именно ушул долбоордук, илимий ишмердүүлүк, кейс технологиясы, Сингапур методикасы, STEM билим берүүнү колдонсок, мындай ойлоп тапкыч, акылдуу адамдар анан мындай жөндөмдүү адам өсүп чыгат деп билишкен да. Анан ошондуктан билим берүүгө ошол багыт жасап, STEMди өнүктүргөн дүйнө жүзү. Бизге кийин кирип жатпайбы? Бирок биз деле СНГ мамлекетинин ичинен анализдеп караганда биз артта калган жокпуз. Көп жаңылыктардан биздин билим берүү системабызда, билим берүү министрлигибиз алдыда. Реформаны абдан жакшы киргизип, жакшы мындай долбоорлор менен сонун иштерди алып барып жатат министрлик. Ошондуктан мындай жаңылануу кирип атат, коом өзгөрүп атат, мугалим өзгөрө албай жатабыз да, мугалим. Ошондуктан биз өзгөрөлүк, заманбап муунду тарбиялап жатканда бизге чоң жоопкерчилик жаралып турат. Ошондуктан
Мына ушул жаратмандыкты өнүктүрүп алып чыга турган усулдарды колдонуп үйрөнүп алуу маанилүү болуп жатат. Анткени келечекке биз жаратман балдарды, акылдуу балдарды, турмуштук көндүмдөрүн мыкты өздөштүрүп кеткен балдарды тарбиялоо маанилүү болуп жатат. Азыр такыр мындай позиция, түшүнүк өзгөргөн. Мисалы, 1 жыл окуп же 3 жыл окуп бир кесипке ээ эмес, 1 ай 2 айда эле шак үйрөнүп алып, жөндөмдүүлүктү алып, ошол кесипке иштеп кетүү деген түшүнүк келип берген бизге. Ошондуктан муну түшүнүп биздин балдар акылдуу да, жогорку окуу жайдан окубай эле курстарды бүтүп алып иштейм деп жаткан да ошондуктан. Бир жөндөмдү, бир кесипти үйрөнүш үчүн иштеп кетип атат. Дароо эле иштеш керек, акча табыш керек деген дагы жөндөм да булар мындай алдыда көрө билгендик. Албетте жогорку окуу жай жана жогорку билим маанилүү. Бирок эми ошол жогорку билимде дагы, ошол билим берүүнүн мазмунунда дагы биз балдарды чыныгы сапаттуу кесипке, анан заманбап жаратмандыкка, акылмандуулукка, жөндөмдүүлүккө, анан эң негизи сапаттуу билимге тарбиялоо маанилүү болуп жатпайбы? Ошондуктан биз насаатчы боло алабызбы азыркы биздин балдарыбызга деген суроо туулат. Колдоо, дайым эмпатия колдоо, шыктандыра билүү дагы маанилүү. Үзгүлтүксүз өнүккөн адам ар дайым билим алат, курс тренингтерге катышат, жаңы методикаларды үйрөнөт, өзүн өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн окуучуларга орнотуп берет. Үзгүлтүксүз өнүгүп туруу маанилүү болуп жатат. Методикаларды үйрөнүү, түрдүү долбоорлор менен тагдырыма ыраазымын, кесибиме ыраазымын, ошол билим мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жаатында эмгектенип калып, бир катар долбоорлор менен тренер катары да көп билим алдым дагы, үйрөнүп, мен дагы ошо сиздердин астыңыздарда ошол билимимдин аркасында ушинтип сабак өтүү мүмкүнчүлүгүм болуп жатат. Жаратканга ыраазычылык дегеним. Анан ошол менен катар методикадан тышкары мен өзүмдү өнүктүрүүчү жеке көп сабактарды окудум, сатып алып. Психологияны үйрөндүм, ошондо өзүмдүн турмушумду анализдеп, адамга мамиле кылганды, балага мамиле кылганды үйрөндүм. Турум, өзүңдүн жашоо образың шыктанып демилгелеп туруу, позитивде болуу деген сыяктуу мындай заманбап түшүнүктөр, сатуу психологиясы деген мындай өзүңдү өнүктүрө турган көп окууну окудум да. Демек, биз дайыма окуп турбасак артта калып калып жатабыз. Анан ар бир замандын өзүнүн шарттуу болот экен. Эгерде биз ушинтип окуйлу десек, мурда окуганга деле муктаждык же түшүнүк келчү эмес. Окуйм десең, мындай онлайн интернет тармагында онлайн сабактар жок болчу. Пандемиядан кийин анан ушул онлайн окуу аябай актуалдуу болуп калбадыбы абдан. Ошондуктан да заманга жараша шарты да түзүлөт экен. Заманга жараша биз канча билим алганга муктаж болуп турсак, мына мондай билим алсаң болот деп да ушундай шарт түзүлөт экен. Демек, азыр мына биз үйдө отуруп эле билим алуу ыңгайлуу болуп калды. Мен канча оффлайн тренингтерде реклама кылсам, мындай же мен реклама кыла албайтамбы, же азыр заман ушундай болуп калдыбы, баарыбыздын тиричилигибиз убакыттын аздыгынанбы, оффлайн тренингке эмеде каалоочу жок да мугалимдерден. Онлайн тренингде ыңгайлуу үйдө отуруп билимди алабыз, сертификатты алабыз, бизге ыңгайлуу деп жатышат. Себеби мен дагы ошондоймун да. Мисалы, оффлайн тренингге катышканга такыр мүмкүнчүлүгүм жок. Онлайн катышып, сертификат алып, онлайн билим алгым келет деп мурда айтчу элем. Анан ушул бир мезгилдерде, ага эжелер, бир мезгилдерде ушул онлайн окутуу, ой биз түшүнбөйбүз, кайдагы онлайн, кереги жок, оффлайн окуткулачы, оффлайн дечү. Азыр эч ким оффлайн окутчу дебей калды да, аз болуп калды, дейт, бирок аз болуп калды. Демек, жөндөмүбүз өнүктү да. Интернетти колдонуп, онлайн деле маалымат үйрөнүүнү билип алдык ыгын. Ошондуктан онлайн курстарды өтүү дагы актуалдуу болуп жатат. Онлайн сабактарга дагы балдарыбызды да катыштыралык. Балдарыбызга мына моореки онлайн сабактардан ушул мындай сынчыл ой жүгүртүү, кесипке багыттоо, жашоодо өзүң ордуңду табуу, шыктануу, акылдуу болуу деген сыяктуу ушул сабактарды оку деп дагы балдарыбызга багыт берүү маанилүү. Сынчыл ой жүгүртүү, мына медиа сабаттуу көп маалымат бар. Азыр абдан жыш маалымат болуп атат интернет тармагында. Анан ошонун керектүүсүн алганды үйрөнүш керек болуп калды. Мурда медиа сабаттуулуктун эмне кереги бар деп ойлочу элек. Мына ушул
медиа сабаттуу да керек болуп калды. Сабаттуулук менен караңыздарчы, жыш маалымат адамды чарчатат, адаштырат да. Ошондуктан деңизден жалгыз жүз түзүп жүргөндөй болуп, анан ошону кайсы багытка барыш керек, мындай компас сыяктуу көрсөтүүчү дагы медиа сабаттуу адам керек болуп жатат. Ошондуктан көп маалыматтын ичинен керектүүсүн алуу дагы маанилүү болуп калды. Класстагы лидерлик окуу процессин башкарат, ыңгайлуу атмосфераны түзөт. Ошондой эле болочок лидерди тарбиялайт, 21-кылымдагы көндүмдөрдү өнүктүрүүгө жардам берет. Мугалим жөнүндө болуп жатат. Психолог мугалим бул окуучуга жекече мамиле түзөт, эмоционалдык интеллект бул деген баланы түшүнөт, ишеним мамиле түзөт, максат коюуга жардам берет жана жагымдуу атмосфераны түзө алат. Сабырдуу өзүн маданиятта алып жүрө алат да. Эмоциональный интеллект дегенде мындай жөн сөз менен айтканда сабырдуулук, мындай сезимдериңди башкара билүү деген сөз. Уюштургуч мугалим балдарды өнүктүрүүгө багыттайт. Класстан тышкаркы заманбап мазмундагы иш-чараларды өткөрсөк. Сонунда силер бул иш-чараларды өткөрүп эле жатасыздар. Сонун дебаттарды, конкурстарды акыл ордогуло, ой ордогуло, балдардын заманбап багытындагы сонун иш-чараларды Хэллоуин деп киргизип алышты балдар. Ошондой заманбап, балдарга пайдалуу Хэллоуинден тышкары заманбап иш-чараларды айтып жатам. Балдарга пайдалуу, акылдуу, сонун иш-чараларды, класстан тышкаркы иш-чаралар сонун эле болуп жатат. Класстан тышкаркы сабак иш-чараларды пландайт, уюштурат. Окуучулар үчүн түрдүү клуб кеңештерди уюштурсак, ата-энелер менен биргелешип иш алып баруу, стандарттуу эмес креативдүү иш-чараларды уюштуруу, психологиялык туруктуулук, мугалим менен биргеликте кызматташуу деген дагы көндүм. Булар мугалимдин жөндөмдөрү жөнүндө айтып жатам. Бул уюштургуч мугалим. Изилдөөчү мугалим билим берүү процессинде активдүү үйрөнөт, жаңы ыкмаларды колдонот, чыгармачыл иш алып барат, сынчыл ой жүгүртөт, илимий ишмердүүлүк жүргүзөт, инновацияларды киргизет, окуучулардын жетишүүсүнө анализ берет, инклюзивдик билим берүүнүн багыттарын туура тандап өздөштүрөт, окуу процессин санариптештирет. Изилдөөчү мугалим. Мына туруктуу өнүгүү максат бул 2030-жылга чейин Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бүткүлдүүнү мына ушундай 17 максатты кабыл алган. Мына ошонун 4-сү сапаттуу билим. Мына ушул сапаттуу билимге азыр дүйнө жүзү көңүл бөлүп жатат. Ошол сапаттуу билимди ишке ашырышыбыз керек. Мына келечек дүйнөсү бул жалпы сабаттуулук дүйнөсү дейт. Жана функционалдык сабаттуулук деп жатпайбызбы? Пизада ошол сабаттуулукту текшерет, баалайт. Билимди эмес, көндүмдү баалайт. ОРТ да ошондой. Предметтик билимди эмес, көндүмдү баалайт. Ошондуктан дүйнө жүзү көндүмгө басым жасап атса, биздин стандарт дагы ошондой компетенцияга негизделген билим берүү болгон. Демек, биздин сабакта балдар жөндөмгө, көндүмгө үйрөнүп чыгыш керек экен. Ал качан үйрөнөт? Биз жаңы усулду пайдаланганда. Сабаттуулук дүйнөсү ар бир адам өз жөндөмүн өнүктүрүүгө бирдей мүмкүнчүлүк берилген. Ар бир адамдын жетишүү жана жеткиликтүү билим алууга бирдей мүмкүнчүлүк ээ болгон дүйнө. Биздин билим берүү да ошондуктан Нур Сабат деп аталат. Сабаттуулук дүйнө жүзүндө азыр актуалдуу болуп жатат. 21-кылымдагы жөндөмдөр 4К көндүм дейбиз. Сынчыл ой жүгүртүү, маселени чечүү, чыгармачылык, мамиле түзүү, кызматташтык, мына окуу жазуу көндүм, компьютердик сабаттуулук, финансылык, илимий, маданий сабаттуулук, мына жеке сапатыбыз ынтызар болсок, ынта, максат койсок, ыңгайлашсак, биринчиликти көздөсөк, социалдык, маданий жактан маалымдуу болсок, мына ушул жеке сапаттарыбыз 21-кылымда шайкеш келебиз. Заманбап окутуу формаларында биз инсанга багытталган окутуу формасын колдонобуз. Компьютердик технологияны STEM, STEAM, STREAM технологиясы азыркы учурдагы актуалдуу темалар. 5И окутуу модели. Сингапур методикасы деп колдонуп жатпайбы? Сингапур методикасына эле тиешелүү эмес, 5И жалпы бүт окутуу процессине тиешелүү. Биз STEM боюнча тренингдерди өтүп жатканда ошо окутуунун 5E моделин дагы боюнча практикалык иштерди түзгөнбүз. Мына ушул 5И окутуу модели практикада маанилүү. Инновациялык программаларды өздөштүрүү, технологияларды өздөштүрүү. Технология бул усулдар, мындайча айтканда. Сингапур методикасы баалоонун түрлөрүнө критерийлик баалоо маанилүү. Мен курсумда критерийлик баалоону чечмелеп берем. Стандарт менен чогуу. Баалоо куралдары киргизилген. Бул баштагыч класстарга баалоо сабак ап биздин окуу керемет долбоору менен иштелип киргизилген. Калыптандыруучу баалоонун электрондук формасы, сабак ап мугалимдердин сабагын баалаган тиркеме,
баалоо тиркемеси баалуу ап, бул болсо окуучулардын билимин баалачу, калыптандыруучу баалуу куралы болуп саналат. 5 окутуу модели кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, өздөштүрүү, баалоо деген 5 кадамдан турат. Эми ушул 5 кадамды саакка салышыбыз керек. Кайсы учурда кызыктыра алдык, кайсы учурда изилдөө жүрдү, кайсы учурда окуучу түшүндүрдү, окуучу изилдеди, кайсы учурда өздөштүрүп практика аткарды, кайсы учурда баалады. Биз сабакка салып планда ушуну мастер-класс кылып өтөбүз да. Окуучуга карата психологиялык мамиле жан дүйнөсүнө шыктандыруучу, ачкычталуу жана педагогикалык мамиле түзүү. Педагогикалык технология бул мугалим менен окуучунун ортосундагы үзүрлүү жана үзгүлтүксүз биргелешкен иш аракет. Эми мына долбоордук иштин технологиясы азыркы инновация актуалдуу, азыр дүйнө жүзү боюнча актуалдуу болуп жаткан технология. Долбоордук иш, проектная деятельность, изилдөө технология, исследовательская деятельность, изилдөө технологиясы, сынчыл ой жүгүртүү, кейс технология, маалыматтык коммуникациялык технология, окутууну моделдөө технологиясы. Мына ушул башталгыч класстын мугалимдерин окутканбыз биз. Мына мен сабагымда ушул долбоордук иш технологиясы эмне, изилдөө деген эмне, кантип изилдөө иштерин жүргүзөбүз, сынчыл ой жүгүртүү эмне, кейс деген эмне, мына ушул темага токтолобуз. Анан стемге токтолобуз, Сингапурга токтолобуз. Демек мугалим сабактын планын түзөт, окуучуларга тааныштырат, сабактын максатын окуучулар менен биргеликте аныктайт, сабактын жүрүшүн уюштурат, технология методду колдонот, ресурстарды колдонот, дидактикалык каражаттарды колдонот, психологиялык жактан ар бир балага мамиле кылат, мамиле түзөт, шыктандырат, демилгелейт, коопсуз чөйрөнү түзөт, сабактын жүрүшүн багыттайт, байкоо жүрөт, өз алдынча эркин иш мөөнөтү уюштурат, ачык ой жүгүртөт, натыйжага жетет, түрдүү тапшырмаларды иштеп чыгат. Мына эми салттуу окутууда мугалим сабакты уюштурат, үй тапшырма берет, өткөн теманы, үй тапшырманы баалайт, өткөн теманы бышкытайт, жаңы теманы түшүндүрүп берет, тапшырма берет, текшерет мугалим, сабакты кайра мугалим бышкытайт, мугалим баалайт, анан үй тапшырманы мугалим берет. Бул салттуу окутуу. Бул жерде баланын компетенциясы өнүкпөйт. Бул борбордук урунда мугалим бул жердечи. Ал эми заманбап окутууда окуучу өткөн сабакка анализ берет, өзүнүн аткарып келген үй тапшырмасына анализ берет, өзүнө баа берет, өтүлгөн темага анализ берет, жаңы теманы өзү өздөштүрөт. Анан ушул кайтарым байланыш берет өткөн сабакка, өтүлгөн сабакка. Мен бүгүн эмнени түшүндүм, эмненин үстүндө иштедим, мага эмне жетишкендик болду. Өзүн баалайт, бири-бирин баалайт, өзүн баалайт, жекече, топтук баалайт. Үй тапшырманын көп вариант беришиңиз керек. 3-4 түрдүү варианттын ичинен бирөөсүн тандап алыш керек бала. Ошол бир нече варианттан өзү тандап алат. Эмне үчүн ушуну тандап аткарып келди, кийинки сабакта анализдеп түшүндүрүп жактап бериш керек. Мына бул окуучу алып барган сабак ушундай болот. Тапшырманы мугалим берет, окуучу өз алдынча өздөштүрөт. Теманы жарыялайбыз, окуучу өз алдынча өздөштүрөт. Анан кемчилик жактарын толуктап, багыттап туруучу мугалим. Бул ошондо көндүм өнүгөт балада. Кайсы учурда практикалык иштерди аткарганда, өз алдынча маалымат издеп, таап түшүнүп, ырахат алганда. Демек, окуучунун сабактын максатын аныктайт экен, жаңы билимди өз алдынча үйрөнөт экен, өткөн сабакта алган билимин өзү анализдейт экен, баалайт экен, билимди өзү түшүндүрүп берет экен, катанын үстүндө иштейт экен, эксперимент, изилдөө иштерин практикада жасап көрөт, аткарат, маалыматты талдайт, ачылыш жасайт өзүнө, жаратмандык идеяларды таап чыгат. Жаратмандык идеяларды таап чыгат деп атабыз. Көрдүңүздөрбү? Азыр дүйнө жүзү ушул жаратман идеячыл адамга муктаж болуп турат. Сынчыл ой жүгүртөт, чыгармачыл иштерди алып барат, үй тапшырманы тандап алат, сунуштайт, сабактын жыйынтыгын чыгарат, изденет, өнүгүп турат окуучу. Заманбап педагог ой жүгүртүүнү өзгөртөлү, көз карашыбызды өзгөртөлү, инсандык өнүгүүдө бололу, кесиптик өнүгүүдө бололу, билимди жогорулаталы, педагогикалык психологиялык билимдерибизди жогорулаталы, креативдүү, чыгармачыл, санарип мугалим бололу. Класстан тышкаркы иш-чаралардын түрлөрүн сунуштап өтөйүн. Изилдөө, эксперимент, финансылык сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча иш-чараларды, долбоор, викториналарды уюштурсак, инсандык өнүгүү, жеке өнүгүү боюнча дагы, адеп ахлактык тарбия, адамдын мамилеси, бири-бирибизге мамиле түзүү, пайдалуу китептер, кесипке багыттоо, медиа сабаттуулук, жасалма интеллект, билим жана ийгиликтүү адамдар кандай болот, билимдүү, ийгиликтүү, мына ушундай класстан тышкаркы иш-чараларды уюштуруу маанилүү да. Ошол демек мамиле деген темада бул психология менен байланышкан. Деги эле мамилени билбейт экенбиз да, тур чоң киши өзүнөн кичинекейин башкарып койсок үйрөттүк, анан мамиле түздүк деп ойлочубуз. Андай эмес. Үй бүлөдө дагы, бир туугандардын ортосундагы, үй бүлөдөгү ата менен эненин ортосундагы,
ошол үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн баардыгынын ортосундагы, аял менен эркектин ортосундагы мамиле, ата менен баланын ортосундагы мамиле, мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле, башка адамдар менен мамиле деген дагы чоң сабактар бар экен бул. Ошол демек биз өзүбүздүн көз карашыбызды таң уласак эле, анан өзүбүздүн оюбузду айтсак эле биз деле правбыз деп, анан башка эмпатия кылып, башка адамдын түшүнүгүнө кирип, абалын түшүнүп, жана ар ким өзүнүн позициясында өзүнүн жоопкерчилигин алуу жана сый урмат менен, сабырдуулук менен кабыл алуу деген мамилелерди билим алчу эмеспиз. Демек ушул бул адамдын жеке инсандык өнүгүүнчө окуучуларга да ошондой сабак өтсөк, дегенде биз өзүбүз үйрөнүп алсак, анан окуучуларга класстан тышкаркы тарбиялык иштерди колдонсок, анан турмуштук өнүгүүгө тарбиялаган болобуз. Биздин эми онлайн курс инновациялык окутуу технологиялары жана STEM билим берүү деп аталат. Онлайн курс 6 курстук модульдан турат. Бул февраль айында болот. Февраль 2-3 күн аралыгында онлайн курс жалпы педагогдор үчүн. Курстун максаты натыйжалуу билим берүү тажрыйбасын өнүктүрүү, мугалимдердин заманбап окутуу усулдарды үйрөнөсүздөр сиздер. Окуучулардын активдүүлүгүн ойгото турган, шыктандыра турган технологияларды үйрөнөсүздөр. Окуучунун жеке муктаждыгына ылайык сабакты ыңгайлаштырып түзгөнгө жана билим берүү процессине интерактивдүү, долбоордуу ыкмаларды киргизүүгө үйрөнөсүздөр. Заманбап педагогиканын негиздери 1-модульда биз стандарт педагогикалык усулдардын эволюциясы 4К көндүмгө токтолобуз. 2-модульда жалпы орто билим берүү стандартын, негизги компетенттүүлүктөр, предметтик стандарт, предметтик компетенттүүлүктөргө, КАОнун сайтындагы предметтик жана негизги компетенттүүлүктөргө токтололук. Сайттан алып колдонгонду көрүп алыңыздар, анан ошол стандарт боюнча анализдейлик. Эмне жазылган, анын ичинде эмне деп айтып жатат ал жердечи. Анан 3-модуль инновациялык окутуу усулдары, сабакка баардык окуучуларды активдүү катыштыруунун түрдүү усулдары бар. Ал активдүү окутуу методдору жана окуу керемет долбоорунан дагы мен 4-5 методду алгам, ошону да өткөн курсумда үйрөттүм. Инновациялык окутуу технологиялары, жанагы кейс, долбоордук, ишмердүүлүк, изилдөөлүк методдорду үйрөнөсүздөр. Берүүнү үйрөнөсүздөр. STEM менен 5 моделин түзүү, STEM практикасы, STEM сабактын планын, STEM практикаларды үйрөнөсүздөр. Окумуш сонун практикаларыбыз бар. Баалоо, калыптандыруучу баалоону, критерийлик баалоону үйрөнөлүк, анан заманбап сабактагы баалоо ыкмаларын үйрөнөбүз. Класстан тышкаркы инновациялык иш-чаралар, изилдөөчүлүк, долбоордук, ишмердүүлүктү үйрөнүү. Могул жерде инновациялык окутуу системасы, могу стандарт, андан кийин эле Сингапур методикасын киребиз ушул жерде. Өткөн курсумда мен Сингапур методикасын өткөн жокпуз. Бул жолкусунда Сингапур методикасын атайы тренерлер окутат. Сингапур атайы чоң темадагы эмес, мындай жалпылап киришүү эле болот да. Ушул Сингапур методу боюнча түшүнүк аласыздар. Сингапур методикасы боюнча жакшы эле түшүнүк аласыздар. Мен өзүм дагы ошол 1-2-3 методун көрсөтүп берем. Анан азыркы күндө окутуп жаткан тренерлердин да сабактары болот. Онлайн курс 20 күн аралыгында болот. 10-15 күндөй түз эфир, анан практика. 1 ай усулдук жардам, лицензияланган каттоо номери менен электрондук сертификат беребиз. Заманбап билим берүү технологиялары менен иштөө көндүмдөрүн аласыздар. Заманбап усулдарды үйрөнөсүздөр. Материалдарды аласыздар кыргыз жана орус тилинде. Анан жаңы идеяларды, тажрыйбалуу алмашуу аянтчасына ээ болосуздар. Жаңы идеяларды бири-бириңиздер менен тажрыйба алмашыңыздар. Бизге 3000ден ашуун педагогдорду окуттук. 1-2 орундарга ээ болгон мугалимдерибиз дагы, тарбиячыларыбыз да болду. Ар кандай кара сынактарда. Жана мыкты мугалим, мыкты тарбиячы деген сабактарда. Ийгиликтүү семинарларды өткөрүп алып сүйүнүп кубандык. Мугалимдерибиз ушундай пикирлерин айтып, жекече усулдук жардамдарды көрсөтөбүз. Анан практикаларда жаңылануулар болду. Мектебиз менен өзгөрдүк деген сонун отзывдар болду. Жаңы түшүнүктөр болду. Окуучуларды сабакка кызыгуусу артылды. Окуучулар кызыкты. Өткөн курсубузда азыр катышып аткан эжелер бар болсо, бизде өзгөрүүлөр пайда болду деп сонун отзывдар болду. Анан демек
туура мындай натыйжалуу сапаттуу кызмат аткарууну көздөйм, максат кылам. Ошол коомго, биздин билим берүү тармагына мугалимдерге пайда келтирсек деген максат койгом. Ошондуктан биз пайдалуу иштерди алып барып келе жатабыз. Буюрса 2 жылдын жүзү болду. Мына дагы бир ошол эле кийинки 16-поток, 16 эмес, ортодо дагы бир 2-3 жолу активдүү окутуу методу кошулуп кеткенбиз. Ошондо баарын жалпылаганда усулду үйрөтүүчү 17-18-19 поток болот мындай карагандачы. Бирок заманбап окутуу инновация боюнча ошо сертификат бергенде 16-потокко келдик 2 жылдан бери. Ошол курс жарыялап жатабыз, урматтуу кесиптештер. Курска катышыңыздар, чакырабыз. Анан кандай суроолоруңуздар бар? Эмне деген идея? Мурдакы Саламатсызбы? кандайсыз? Саламатсызбы, Нургүл Шараповна? Эме курстун баасын айтып коесузбу? Сураныч кечиресиз. 5 тренер окутабыз. Таалайбек Мырзабаев агай, азыр агай бар болду экен биздин сабакта. Жеңишбек Урумов агай өтөт. Бапа кыз Айнур эже, Жеңишбек агай экөө тең Сингапур методикасынын тренерлери. Бактыгүл Ташкенова окуу кереметти мыкты мастер тренерлери, жана STEM инновациянын да тренерлери, жана өзүм окутам. Кандай агай барсыз? Бармын Нургүл эже, саламатсызбы? Оюңузду айтып коюңуз, агай. Бармын. Жакшы, эң сонун бүгүн түшүндүрүү болду. Жалпы бул жерде кесиптештерге эң жакшы билдирүү, эң жакшы бир сабактын алдындагы кандай бөлүктөргө токтолобуз, ошол боюнча курстун онлайн курстун жакшы бир багыттары жөнүндө айтып бердиңиз. Эгер ушул жерде отурган кесиптештер тыңдап, баягы жакшы угуп отурган болсо, эгер кызыктар болсо, ушул курска катышып, жакшынакай билимдерин тереңдетип алса, туура болот эле деген ойду айткым келет. Буюрса колдон келишинче баягы өзүбүздүн практикабыздан дагы, негизи STEM боюнча дагы онлайн баягы жакшы курстарды өтүп жүрбөйбүзбү? Ошолордон да кеңири токтолобуз деген ойдомун да. Өткөн потокторду, мына ушул жаңы эле бир 15-потокту бүткөрдүк. Ошол жерде катышкан эжелер бар, Гүлнар эже барсыз, өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди айтып кетсеңиздер, эмнени үйрөндүңүздөр, курска кандай ыраазысыздарбы? Мурдагы потокто мугалимдер отурган, пикирлериңиздерди айтсаңыздар болот. Башка эже агайлар суроолоруңуздарды бериңиздер болсо. ооба жогору неме саламатсыздарбы кесиптештер. Туура Нургүл эжеге айткандай, биз өткөн курста окудук. Аябай жакшы STEM билим берүү боюнча кейс технологиясы, трендтеринде аябай жакшы немелерди өттү. Эжеке рахмат, ыраазы болдук. Биз дагы көп пайдалуу нерселерди алдык. Көзүбүзгө жаккан нерселерди колдонуп атабыз. Рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Ден соолукта болуңуздар. Методикаңызды өзгөрүү болдубу? Окуучуларыңыз кандай кабыл алып жатат сиздин жаңы сабактарыңызды? Окуучулар 1-класс болгон үчүн азыр жакшы кабыл алып атышат. Түшүнүү менен кабыл алып аракет кылып атышат. Кудайга шүгүр. Рахмат. Дагы ким бар? Бул жерде мурдакы курста окугандар. Болбосо башка агайлар же эжейлер, эмне суроолор, эмне ойлор пайда болду? Саламатсызбы? Мен сүйлөйм. Мен ыраазычылык билдирип кетейин дедим эжеке. Мен мурдагы бир курстарыңызда окуганмын, аябай сонун маалыматтарды алганмын. Андан сырткары сиз жана манас таануу боюнча дагы бир 3 күндүк окууну уюштургансыз. Эң таасирдүү сабактардан болгон. Мектепте сабак өтүүмө дагы аябай таасирин тийгизди. Билбеген көп нерселеримди билип, мындайча айтканда бир топ көзүм ачылды десем болот да. Анан ушундай жакшы иштерди аткарып уюштуруп жүрөсүз. Билим берүүгө деген ушундай илгирлигиңиз, ак жүрөктүгүңүз ар дайым кошо жашасын жана башкаларга дагы жугумдуу болсун. Ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик. Нургүл эже, мен да сизге рахматымды айтайын дейм. Нурхан эже, айтасызбы дагы? Айтып кетти окшойт. Улай алдыңыз, мен сүйлөбөйм. Рахматымды айтам Нургүл эжеке. Ушунча көбүнчө нерсени системага салып алыш бул оор нерсе. Эми отуруш керек да ол. Күнү түнү раз иреттеп алыптырсыз. Биз да ушинтип бүт баарын иреттеп алсак, сиз ошо үлгүлүү лидер айым болуп атасыз мугалимдердин арасында. Жаштыгыңыз да муну ойноп атат роль. Техниканы билүү,
өздөштүрүү, өзүңүз техниканы билгендер деле чыкпай атпайбы туура мындай тез бат. Сизге рахмат. Ушу кыргыз тилде кыргызча ушул дүйнөлүк деңгээлге барабар алып баратасыз ишти. Анан бир суроом бар эле. Могу Чолпон Сергейбаеваны силер жибердиңерби, ким жиберди билбей да калдым. Психология кылып. Ал ошо түшүнбөй атам да, бул бизге тиешелүү, бизге жардам береби же кандай, түшүнбөй атам да бул. Педагогикага эмес, жеке адам үчүн психология болгон ал. Ошо мен түшүнбөй элем. Ошо өзүң үчүн го деп ойлоп койдум да. Сабактарды уюштурганбыз да, ошондуктан кенен кеңири жөнөтүлдү да ал психологтордон. Мугалимдер ар тараптуу өнүгөлүк деген максатта. Психолог. Бул эме кооптуу эмеспи? Мындай жалпы маалымат алып койдуңуз, анан анын сабагын алып, окуп, үйрөнүш сиздин тандооңуз. Жөн эле мына ушундай билим бар экен, азыр чөйрөдө ушундай багытта окутуп жатыптыр, адам өзгөрүп жатыптыр деп түшүнүп алып коюңуз болду. Сиз тереңдеп окуйму, мындай квантовый психология, тереңдеп кирем, мен өзгөрөм, жан дүйнө подсознание менен иштейм десеңиз, ал сиздин тандооңуз. Кааласаңыз албай эле коесуз, кааласаңыз аласыз. Кооптуу эмеспи дейм да ушул. Кооптуу эмеспи дейм да ушул. Жүрөгүм түшүп атат да. Жаңы болуп жатпайбы ошондуктан. Анан жана мен педагогдордон сурасам аны билбейбиз дейт да. Не психолог, бул педагог. Адамдын психологиясын, жеке адамдын боюнча сабак берген психолог да алчы. Педагогикага тиешеси жок. В общем, не опасно, да, если что попадешь. Жок эми если барсак зыяны жокпу бизге? Өзүңүздү жашоодо өзүңүзгө мындай туура жашаганды үйрөнөбүз да. Это для всех подряд или только для страдающих? Көбүнчө аялдарды алат сабагында. И даже у кого нормальная жизнь тоже пойдет, что ли? Анан максат коюп, мен ушундай эмне келе, мындай менин жашоомдо эмне көйгөй болуп атат же эмне болуп атат, дагы өнүккүм келет деген баары эле барат. Баары эле окуйт, онлайн сабактарын алып окушат. Ушу жарым жылдан бери жүрөм бул эмне эле? Кто пустил, думаю, таң калып элечи. Рахмат, ошо понятно, тебе я ответ нашла. Өздөрүнөн сурасам билишпейт, айтышпайт же жокчу. Вообще, что ли, шарлатан, каяктан келип келиштерин таң калып атпаймынбы? Рахмат анда. Дагы жолу Нургүл элесине саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Азыр бул жерде психология жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Биз педагог катары дагы психологияны үйрөнүп окутубуз керек. Биз мугалим болгондон кийин аял затыбыз, адамбыз, энебиз, кызматкербиз. Анан азыр Нургүл Дөөлөсүн айтып квантовый психология чындыгында кийинки замандын баягы баскычтарына кирип атат, бирок негизи бул 1860-70 жылдарда эле бар экен. 900 эмес, 800. Анан бул чындыгында мындай азыр кыргыздын психологдору, коучтар деп чыгып атышпайбы? Себеби бул өзүбүздүн ата бабаларыбызга дагы ошону берки жаткан поколение биз деп атабыз, унутуп атабыз эле. Потому что ошо дет атадан келаткан кан деп, же болбосо монах деп, мунун баары тең ушу квантовый психология деп бул туурадан мага лично ушу психологияны подключать этип киргизип атканы өтө жакшы болуп атат. Биз заманбап баягы возрастыбыз улуу болсо дагы азыркы жаш кадрлар менен кошо ат салышып иштеп атпайбызбы? Анан бул психология, заманбап психология да керек. Мисалы, математика өзгөрбөйт, башка, а вот психология коом менен өзгөрөт. Биз 80-90 жылдардагы кадрлар азыркы 2025 жылда мына балдардын психологиясы өзгөрүп, мурун поколенияны жалпы жолунан келечек муун деп койчу элек. Азыр болсо поколенияны бөлүп атпайбызбы? X поколение, Z поколение, альфа депчи. Анан кийин Нургүл Дөөлөсүн ушул психологияны аябай жакшы билип атат. Биз дагы мына Лидия мугалимдерден көчөк сабагыбызга киргенде биринчи иретте биз өзүбүздү түшүнүшүбүз керек экен, өзүбүз лидер болушубуз керек экен, Сашевскар. Анан кийин мүмкүн болсо
ушул жан дүйнө сабагын окуучулардын жан дүйнөсүн билишибиз керек. Азыр алар менен жанагындай авторитарный эмес, прям бири-бирибиз менен мындай окуучу, мугалим маңдай тескей отуруп билим алышып сабак беришибиз керек да. Ошон үчүн ар бир сабагыңыз өткөн сайын обязательно психологияны, советтик психология, болду жаңы квантовая психология, мурун психологиянын азыр мындай возрастная психология, мындай семейный, социальный психология бар эле. Азыр болсо психологиянын түрлөрү аябай көбөйүп баштады. Анан ошону туура киргизип атасыз. В первую очередь жан дүйнө, аң сезим, эмоция, эмпатия деп көптөн бери айтып атасыз. Анан кийин действительно бул жакшы сабак. Муну мугалимдер мектептен дагы, педагогикадан, жогорку окуу жайларынан да окудук да. Түшүнүгүбүз, понятиябыз бар да. А бирок азыр болсо муну дагы кошумчалап, толуктап киргизип атканыңыздарга мен аябай ыраазымын. Педагогдорго аябай керек. Рахмат дагы коллегаларга да рахмат. Ошон Нургүл жолдошуна, ошондо бул заманбап мугалим деген окуунун бул 2 жыл сомдон туруп атат, а көчө лидерство боюнча сабак алып бөлөк отдельный сабак болгончо анын баасы бөлөк болуп атат, ал 1000 сомдон болот. Хорошо, понятно. Рахмат. Саламатсыздарбы? Эмне жөнүндө сабак 1000 сом дедиңиз, эжеке? Педагогдун жеке өнүгүүсү боюнча, инсандык өнүгүү боюнча сабактар. Психологдор да болобу аякта? Мен бир нерсеге кайрылып кетсем болот бекен? Саламатсыздарбы, урматтуу ушул жерде катышып отурган бардык эжекелер, агайлар. Мен бул психология боюнча курска катышып, ушул май айы беле ошондо да катышып сиздерден Нурсабаттан сертификат алгам. Бул психология аябай жакшы жардам берет мугалимдерге, өсүп өнүгүүсүнө дагы, ошондой эле жеке турмушуна деле биз окуганбыз деген менен улам жаңылануу эч ашыктык кылбайт да. Мен ошо менен сертификат алып, азыр мектепте 0,05 ставкада психология боюнча окуучуларга, ата-энелерге жардам берип келүүдөмүн да. Ал эле бирок аздык кылат экен, жетишсиз болот экен да. Дагы ушундай сабактарды уюштурсаңыздар жакшы болот эле деген сунушту айтат элем. Жана Аида Урдинова, сиз айтып аткан Сиркебаева, дагы бир агай бар эле го, ким? Нурбек Бугачиев, булардан аябай сабактар, аябай сонун болгон. Ушул өңүттө дагы бир сабак уюштурсаңыз, билбегендерге дагы билип аткандарыбызга дагы жакшы болот эле да. Анан мен сиздин курстарыңызга тынбай эле катышып келем. Будай бурса кечээ күнкү курсуңузга да катышайын дедим. Анан бул курска кечирээк кирип калдым, бирок маалыматтарды жеткиликтүү эле алдым дейм. Сизге да рахмат, ишиңизге ийгилик. Ушунча мугалимдерге жакшы бир жардам кылып атасыз да. Бул сиздин бизге кылган чоң жардамыңыз деп мен кабыл алам. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук. Рахмат сизге, Нургүл Долосовна. Нургүл Долосовна, азыр сүйлөгөн коллеганын сунушун мен колдойм да. Мен дагы өткөндө окуңузда катышкам, бирок ошо именно ошо психология боюнча, возрастная психология, деле жалпы социальный психология боюнча, квантовый психологияны деле бизге ошо педагогика тармагында иштеген кесиптештерибизге бул курсту кайталап, дагы мындай тереңирээк өтүп кетсеңиздер окуйт элек да. Желаю силер арабыздан дагы болсо чыгат да. Февраль ичи алдагы ондан кийин болот да, кайра жарыялап. Хорошо, жакшы анда, эң жакшы. Катышабыз. Рахмат, ушунчалык аракет кылып, коллегалар сиздин дарегиңизге жакшы сөздөрдү айтып атышат. Мен да кошулам. Сизге окшогон мындай патриот мугалимдер үчүн переживать эткен, особенно сабак берүүчүлөр үйрөнүп калсын, балдарга мындай татыктуу билим берели дегендерден ушу суурулуп чыккан кыргыздын бир төбөсү көрүнгөн кыздарынан бар экенине, бул чыгып атканына ыраазыбыз. Сиздер ийгилик.
Рахмат. Мен да кубанычтамын. Кыргызстан боюнча отурабыз азыр мугалимдер ушул жерде. Оштондан, Зарлыжы нарындан чыкты. Бул Кыргызстан төгөрөктүн төрт бурчу Кыргызстандан чыгып, мен кубанычтамын. Билим менен бөлүшүп, сиздерден дагы үйрөнүп, сиздер менен баарлашып жаткандыгыма. Суроолор болсо бериңиздер, кимде суроо бар дагы? Сунуштарды дагы айтыңыздар. Кечиресиз Нургүл Дөлөсовна, жанагы сабактар канчада болот? Саат кечки 9:00 кече жазылган сабак. 20:00 же 21:00 экөөнү тандайбыз бир убакытты. Макулдар. Макул, рахмат. Сага Менде жөнөтөт. бар эле да. Бул курс баягы квалификациясын жогорулатууга жарайбы? Атайын комиссия келип текшерген бизди. Бүт программаларыбызды текшерген, буйруктарыбызды, пландарыбызды, офисибизди, окуу материалдарыбыздын баарын текшерип туруп, чоң комиссия келген. Университеттин, Арабаев университетинин, дагы инновациялык технологиянын институттун директорлору келген, зав кафедралар келген, дагы бир чоң кызматтагы инсандар келген. Ошол жогорку билимдүү педагог, психологдор келип, комиссия келип текшерген бизди. Анан комиссиядан өттүк, анан лицензия беришкен бизге министрлик. Биздин лицензиябыз бар, каттоонун номери менен биз силерге сертификат беребиз. Биз берген сертификат сиздин аттестацияга да, аккредитацияга дагы, квалификацияны жогорулатууга да жарайт. Биздин лицензияны РИПКда тааныган Алмаз Токтобамбетович менен меморандум түзгөнбүз, биргелешип курстарды алып баралык, сертификат берелик деп. Биздин билим берүү борбору тууралуу мамлекеттик жогорку органдар каттаган, таанылганбыз. Тактап койсок болот азыр дагы. Жогорултуу квалификацияны жогорулатуу дагы эмне андан мурун? Лицензия алуу, квалификацияны жогорулатууга Эки. жарайбы деп айтып жатат. Ооба, жарайт квалификация. Ага аны дагы бирөөнү айттыңар. Аттестацияга, анан башка мектепте болуп Сертификат, сертификат, понятно. 72 сааттык сертификат. Канча сааттык сертификат берилет эжеке? Рахмат, ыраазычылык билдирем. Эже рахмат ишиңизге. Анан ушундай окуулар көп болуп турушун суранабыз. Нургүл Дөлөсовна, дагы бир вопрос. Азыр ушул сиздердики 72 саатка чейин дале расчет болгон турбайбы? 500 саатка чейинки барбы жокпу сиздерде? Ал эми окутуу материалга күнүнө жараша да. Мугалимдердин көп эле 72 саатты сурашат, анткени бул мындай салмактуу сертификат болуп жатпайбы? Ошондуктан анан 72 саатка ылайыктап күндү дагы кенен алып, программаны да кенен алып берип жатабыз да. Морек ушул 500 сааттык болсо, ушундай уюштуратын болсоңуздар, именно Терең психология боюнча анын үчүн Башка бир жыл тилекте. окугандай болушубуз керек. тереңдетилип. Рахмат Нургүл эжеке, мамлекет ушундай курстарды уюштурбайт. Акча алып атса да на зарплате сидят. Рахмат. Мамлекеттин жүгүн көтөрүп баратасыз. Сонун курстарды Кана онлайн монтип эметип чыкпайбы кызык? Столько там у них компьютерчиков, всего есть. Загружены чем надо и чем не надо. Министрлик уюштурган курска бизди жөнөтпөйбү же биз укпайбызбы билбейм. Бизди текшергенин гана угабыз бизчи. Только министр келатат. Рахмат Нургүл эжеке. Азыр Анан калса отуруп алып жазгыла бет, тигил кагаз, бул кагаз, тигил кагаз, бул кагаз. Ну хоть кагаз жазганды Мамлекеттен ошондой гана тапшырма келет эч курс жок. Рахмат. Ошо бири-бирден суырылып чыкпаса, мамлекет медленно идет. Ооба. Рахмат. Саламатсызбы Нургүл эже. Мен дагы ошо онлайн курсторго биринчи жолу катталып атам. Ушундай курстор барга аябай ыраазымын.
Bunday kurstörдү бар экенин билген жок болчумун. Мен да интернеттен көптөн бери кызыгып жүрүп издеп сизди таптым. Ушул курс боюнча, например, мен англис тили мугалиммин, анан ошондо онлайн деп атпайсыздарбы бул жакта? Офлайн деле барбы Бишкекте или жалаң эле онлайн сабактарбы бул жакта? Коллективге монча адамбыз десеңиздер барып өтүп беребиз офлайн. Мектепте, например, бир канча мугалим болсо келип өтүп бересиздер? 20, Анан именно азыр сиздердин курсуңуздордо түшүнүшүм боюнча жана азыркы технологиялар барго, интернетте компьютер боюнча жаңы программалар чыгып атпайбы? Ошолорду үйрөнөбүз да, буюрса катталсак. Жаңы методикаларды үйрөтөбүз. Компьютерди үйрөткөн Жок, жаңы методикалар чыгып атпайбы? Жок, слайдтар жасаганды, ошолор боюнчабы бул курс ошондо? 2 тренер бар санарип боюнча. Ошо аны Салима менен окутат, аны Ошо мен курсталар. Мындан тышкары компьютердик технология, санарип билими, ал башка курс. жасалма интеллект дагы 2 тренерибиз бар. Ооба, жасалма интеллекту ошол керек болуп атат да, ошол ал дагы сиздердин курсуңуздордо ошондо? Жаштар окутат да. 20-22 жаштагылар. Эжеке, могул эжеке, муну эме санарип тагы жасалма интеллектти үйрөнөм деген эжеке. Биринчи могул эжеке айтып аткан, Нургүл эжеке айтып аткан 5 Сингапур, стемдерди үйрөнүп алып, анан кийин ал жасалма интеллектти үйрөнбөсөңүз анын пайдасы жок экен. Эгерде заманбап методдорду, усулдарды үйрөнүп алып туруп, анан кийин ошол усулдарга ошол жасалма интеллектти колдонуш керек. Мен 2-3 курска окудум жасалма интеллекткечи. Бирок кандай кылып колдонушту билбей жатам. Мен ушу Нургүл эженин сабагына жазылсамбы деп ойлонуп атам. Туура айтамбы, Нургүл эже? Жок, андай кеңеш бербеңиз. Может, бул адамдын жөндөмү башкадыр. Көкүтү мындай барба, тияка мындай кыл. Болгон эле курска окуй бериңиз. Убактыңыз болсо, акчаңыз жетсе эле. Анан Жок, эжеке, окубасын эмес, окусун. Бирок биринчи мына биздин стандарт сабакка жасалма интеллектке убакыт жетпей калат. Биздин азыркы стандарт сабак өткөнүбүзгөчү. А могул эмелерге, стемге, Сингапурга өткөндө ушул эмеге убакыт кеңири болот. Бардыгына жетет да. Мен ошону эле ойду айтайын деп атам. Үйрөнгөндөн кийин аны жасалма интеллектке салып коесоң оңой кетет. Ошондо сиздерден, например, азыр сиздин курсуңузга кандай болуп калат ошондо? Заманбап инновациялык технологиялар жана STEM билим берүү деп аталат сертификат. STEMди да үйрөтөбүз мында. Жаңы усулдарды да үйрөтөбүз, Сингапурду да үйрөтөбүз. Көрдүңүздөрбү? Негизи Сингапур өзүнчө. Сингапур дегенде ошол анын ичиге эмне камтылат? Интерактивдүү ыкмалар үйрөтүлөт. Сингапур Илназ же, сиз кайсы предметтин мугалимисиз? Мен шаарда иштеймин, 67 мектепте. Предметиңиз кайсы? Англис тили мугалими. Жакшы, эң сонун. Ошо мен да ошо бу сайттардан көп көрөм, постоянно эле казакча нолар чыгат. Анан Кыргызстанда деле ушундай сайттар бар бекен. Кайсыл жерден үйрөнсөм экен деп мен Бишкектен аябай изденип атам да. Эч бир офлайн курсту тапканым жок да, ушундай үйрөтөдү кандай жакшычы. Аз убакыттын ичинде анан отуруп эле бир күн ушуну көрүп, сиздерди көрүп катталып калдым да. Ушундан мен негизи жанагыга катталайын деп мына кылдым эле да. Анан азыр сиздерге кирип эми маалымат алып калдым да. Жасаганды, жасалма интеллектти иштегенде офлайн үйрөнөм десеңиз, как раз биздин жана айтишник адистерибиз Бишкекте да. Ошо мен онлайнга караганда офлайн үйрөнгүм келип атат да. Ошо именно санарип, жасалма интеллект боюнча. Ошонун адреси барбы? Кандай алсам болот? Мектебиңер менен сүйлөшүп туруп, мектебиңерге барып окутса болот. А так өзүнчө бир местада мындай жок да, курс. Сиздер бир жерге чогулсаңыздар барып окутат. Мектебиңиздер менен сүйлөшөбүз. Бишкек Гарано мененчи.
сүйлөшүп директорлоруңуз менен сүйлөшөбүз, анан ошол Мгм. мектебиңиздерге өтсөк болот. Анда ошондо кимге байланышым керек? Мен мектепке жаш мугалимдерибиз аябай көп да англис тилденчи. Алар деле үйрөнгүсү келет. Если мондай келип үйрөтүп кылам десе, катышат болуш керек деп ойлоп атам да. Оффлайн окутуу депчи. Баары эле Анан кызыгып ошол жүрөт. рекламаны группаларыңызга таратыңыз, мектебиңизге таратыңыз. Балким Бишкектин да башка мектептеринен келип чогулуп, киши топтолуп калат. Ошондой кылсак болот экен. Ошондо бунда деле ошо жанагындай оффлайнде бүтүп, как сертификат берилет, если 72 сааттык. Себеби 2 күндүк, 3 күндүк оффлайн Ошондой онлайн менен толуктап 72 саатка чоң рахмат. Эже онлайндын баасы канча ушул окуунуңго? STEM билим берүү менен инновация Сингапур 3 чоң теманы камтыган курстун баасы 2000 сом. 5 тренер лекция окуйт бул жерде. Алеки жасалма интеллект курс деп айтып атпайсызбы? Баасын айтыңыз. Рахмат. Бул жерде кыял деген эже суроо берем деп аткан сөз бербей койду. STEM боюнча катышыңыз. Ошондо сиздер негизги өнөгүңүздөр Караколдо деп жооп берди беле? Офисиңиздер Караколдо. Офисиңиз негизи сиздердин анан мындай түшүндүргөндө эмне деп аташ керек офистин аты сиздер? Билим Нурсабат билим борбору, Анда мен ошо мектептен сүйлөшүп көрөйүн. Если болуп калса, оффлайн келип өтүп берсеңиздер аябай абдан жакшы болот эле ошону. Ооба, сүйлөшүп көрөйүн. Негизи азыр бүт технологияларды үйрөнгөн аябай жакшы да азыркы күндө. Номериңизди калтырып коюңуз, Ошондо группага, азыркы группага эле калтырып коеюнбу? Заманбап мугалимдесизби, же өнүккөн мугалимдесизби? Меники заманбап мугалимде болуш керек. Сиздин номериңиз жазылып турат да, Нургүл. Телеграмдагы өнүккөн мугалим сиздикиби, Нургүл эжеке? Бирок аны материал жибербей эле турам. Бүт материал жиберем ошол жерге. Оффлайн өткөндө жакшы эле үйрөнөм. Негизи оффлайнга такыр ичим чыкпайт да, ошон үчүн ойлоно берем да. Көп курстарды онлайн окуйм да. Оффлайн окуйм да, барып окуйм да. Онлайнга караганда. Эжеке, жакшы наставнигиңиз жакшы болсо, онлайн деле сопсонун эле үйрөнөсүз. Просто биз мына заманбап усулдарды, Сингапурду, STEMди жанагы окуучулардын өздөрүн иштеп кое турган курс эме усулдарды үйрөнүп алсак, ошол жанагы слайд жасаган интерактивный методдорго аябай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. А биздин стандарт азыркы сабак өтүп жатканыбызга мындай усулубузга бул эмес, жасалма интеллект батпай калып атат да. Батпай калып атат дегенде кандай? Бул курсту окуп бүтпөйүнчө тиги жакшы түшүнбөй калабызбы ошондо, тигини сразу баштасак? Ал эме жасалма интеллект көбүнчө баягындай кандай десем, эми кыска видеолорду киргизесиң, кыска сүрөттөрдү киргизип жасап, видеолорду жасап, сүрөттөрдү сүйлөтүп, ошондой сайттарда көбүнчөчү. Анан бизде болсо азыр мына стандарт сабак өткөндө киресиң, тапшырманы сурайсың, анан жаңы тема өтөсүң, анан жаңы темаңды бышыктап окуучуларга суроо берип, кайра тапшырма берип, баалаганчаң 45 мүнөттө өтүп кетип атат. Ооба. Жаңы темалар, жаңы ыкмаларды үйрөнөсүздөр.
окуучулар өздөрү иштеген усулдарды үйрөнөсүздөр. Больше Окуучулар самостоятельности, өздөрү больше иштеген тема самостоятельности. болсо, окуучулар өздөрү иштеген усулдарды үйрөнүп алсаң, ошол жанагы кыска видеолорду, сүрөттөрдү слайд кылып чыгарып койсоң, окуучулар ошону көргөнчө жасай берет да. А биз азыр меники башталгыч класстарда же ошондойбу, же чоң класстарга баткырып өтсө болобу билбейм, бизде башталгыч класстарда ошол жасалма интеллектти баткырганга убакыт болбой калып атат. Себеби биз ар бир балага көңүл бурушубуз керек. Колун кармап жаздырасың, бирден ооба. эсептетесиң дегендей. Бирок бизге могу англис тилиге жасалма интеллекттин аябай кереги көп деп ойлойм да, аябай кызыктуу сабактар өтсөк болот да, ушуну үйрөнсөкчү. Силерде бар да ошондой уже английскийге даяр да. Эмне? Это зависит от вашей подготовленности. Ооба. Насколько усвоить жасалма интеллекты. Ну, у вас английскийде бар уже этот жасалма интеллекттер. Жок, бар, ошону. Приложениялар бар да, вы пользуетесь приложениями? Ооба, бар деп атпайм, ошону кененирээк терең үйрөнөйүн деп атпаймынбы? Окуй бериңиз, берите. Если жетпей, эме түшүнбөс, повторно пойдете. От повтора ого бетер поумнеете. Азыр мен мына ChatGPT'ден, телефондо ChatGPT'ден жасалма интеллектта ушул жерден мен азыр план кылып мага деген STEM технологиясы менен сабактын планын түзүп берчи десем, сонун кылып түзүп берип койду. Анан эми биз ушу STEMдин өзү эмне экенин билбесек, бул жасалма интеллект түзүп берген планды түшүнбөй калат экенбиз. Ооба, мен деле азыркы күндө ошо ChatGPT'ни колдономун. Бүт кылат эми жакшы аябай. Бирок могу эми жакында мен открытый урок өтөйүн деп атам, эми слайдтарды слайд обычный PowerPoint менен жасайбыз да бизчи. Ошо азыр аябай жакшы нолар чыгып кеткен го, сайттар. Ошолорду эми интернеттен карайсың, бирок түшүнбөй жатам да, ошону жакшылап үйрөнөйүн деп атам да. Ошол эле жасалма интеллектке деле ошол PowerPoint менен кирип эле жасасаңыз болот эжеке. Просто ал жерде сүрөттөр, ал сайттарда просто сүрөттөрү жакшы тартылган, кооз чыгат да, ошон үчүн сиздин көзүңүзгө башкача көрүнүп атат. Ошондойго. Эми азыр Канна Гамма деген сайттарды кирип үйрөнүп атам, ал сайттарды дагы. Бирок сиз айткандай эле PowerPoint'той эле, бирок алардын анабасы эми сразу жасап берет го, даярдап. Мына Бактыбек эже айтып атпайбы, азыр Гамма депчи, ошол сайт өзү платформада эң жакшы да бул сабактын презентациясын жасоодо же болбосо жанакы сиз айтып аткан азыркы слайдтарды жасоодо ошо Гамма жардамга келет. Аябай жакшы жасап берет. Гүлназ эже, сиз шаарда экенсиз, мүмкүнчүлүгүңүз абдан көп да. Шаарда азыр боюнча жаңы технология, компьютердик маданияттуулук боюнча баягы окутуу боюнча эң көп курстар бар да, кыска мөөнөттүү, узак мөөнөттүү. Ошолорго өзүңүз каалаган убакта, кечинде болобу, түштө болобу, барып курстан өтүп алсаңыз деле бул сиздин өзү тандоо мүмкүнчүлүгүңүз өтө жогору экен да. Берки бул биз айтып аткан азыркы жаңы инновациялык технологиялар STEM багытында болуп аткандан кийин бул деген ошо сабакты бүгүнкү күндөгү STEM багыты боюнча жаңы ыкмаларды үйрөнүп, ошонун негизинде сабак өтүү дегенди түшүндүрүп атат да. Хамастар, Гамма ап деп атпайсыздарбы? Ал деген 12 эле жолу возможность берет экен да, андан кийин бүт эме акча төлөп эметет экенсиң. Бир айга 800-900 сом экен, андан кийинкисин биле алган жокмун да. Акы платный болуп калат да, өзү ким Сымбат эже ким Ошону кандай кылып дагы дальше кетергенди биле албай койдум да менчи. Аны сатып алат да, ошо биринчисинде акысыз берет, андан кийин анан сатып алып өзүңөр колдоносуңар да, жана интернетти сатып алгандай эле сатып аласыңар. Кантип сатып алышты үйрөнүш керек экен, биле албай атам ошону. Ал жакшы, ал дагы жакшы. Эң сонун. Canva деле чектелген, ошондо. Бесплатный Canva. Бесплатный алып иштеңиз да.
Азыр бул жерде Талай агай туура айтты. Себеби Бишкек биздин Борборда Кансиядагы отдаленный райондорго караганда Бишкекте иштеген мугалимдерге мүмкүнчүлүк чын эле жакшы. Компьютерлык сабаттуулук боюнча, компьютерный грамотность боюнча частный курстарда толтура. Анан Ооба. образование все можно дейт. Анан мугалим же адам баласы өзүнө окугусу келсе убакытты таба алат. А если убакыт окугусу келбесе жалпоорок болсо кандай чын эле анда убакыт таба албайт анда. Көп маалымат бар жаңы кайсысын тандарыбызды билбей атпайбызбы ошон үчүн кайсы курстан окуганыбызды окуш керек экенибизди билбейбиз. Туура айтасыз. Курс деген толуп атат, жайнап атат. Ошону туура тандап, туура окуган деле ного. Барбы, Ооба, туура. О, Жакшы талкуу. Сабактан кийин дагы бизге мурекинтип жолдорду, багыттарды көрсөткөндөрүңүздөр чын эле жакшы болуп атат. Мугалим сабактан бошобойт, сабактан кетип тирчилик, анан кийин кандай багыттарды, жолдорду көрсөтүп, мындай жолдордон билим алсаңыздар деген багыттарыңар чын эле жакшы болуп атат да. Зарылча туура айтасыз мынакей. Бизде кайда курс болсо өзүнүн билимин тереңдетип, чет өлкөдөн болсо дагы окуп турат да, ар бир сертификаттарын көрсөтүп, мына мен бул боюнча коучмун, анан бул боюнча деп баардык сертификаттарын көрсөтүп турат. Окуудан такыр тажабайт да, чындыгында ушунча билимди ушул өз аракети менен жасап атат да, ушунун баардыгын Нургүл өлөсүнө. Азамат. Анда түшүнүктүү эмне үчүн мамлекет не успевает за ней? Мамлекет деле аткарып атат бирок. мамлекетти күнөөлөгөн кереги жок. Ушундай бир жакшы асуулдарыбыз, жакшы билимдүү адамдарыбыз өзүнүн билген билими менен бөлүшүп, элге билим берип аткан бул андан да жакшы да. Себеби жанагындай уюмду уюштуруп, Нурсабат билим берүү борборун уюштуруп, ага деген жанагы аккредитациядан өтүп, аттестациядан өтүп, лицензия алып, арынын эле колунан келе бербейт. Мынакей мектепте аттестация болуп атат, аккредитация болуп атат. Канча даярданып атасыздар мугалимдер. Анан кийин suurулуп чыгып, жеке морекиндей окуу борборун ачып, ошо мамлекетке жардам берип, ошо морек зато бизге деген мамлекетти карап отура бербей, ушундай адамдардан билим алган жакшы болуп атпайбы? Мамлекеттин болбойт, мамлекеттин да жумушу толтура. Туура айтасыз эже. Интеллигентпиз да. Мугалимдер өзүбүз да өнүгүшүбүз керек, өзүбүз деле билим алышыбыз керек. Азыркы жаңы технология боюнча аракет кылышыбыз керек, отура бербей. Ошо да. Ошо министрлик уюштурган долбоорлордон алгам да. Мен өзүм эле кыйынмын деп айта албайм, министрлик аркылуу өнүгүшмүн мен. Зарлыжа айткандай, байлык четинен бөлүшкөн сайын азайат дейт. А билим канчалык бөлүшкөн сайын көбөйөт дейт. Мугалим күн сайын окуп турбаса, мугалимдиктен калат деген сөз бар да. Туура айтасыз. Биз балдар Билем деген адам билбейт дейт го. Изденген адам билет. Анан балдар бизден алдыга кетип, биз андан артка калып калсак да болбой атпайбы? Биз балдарды мүмкүндө Z муундагы балдардын талабына жооп бергендей болуш керек болуп атат да. Туура. Бөлүшүш үчүн өзүң окушуң керек. Башкасынын суроолор жок болсо Ынтпайлык. Чай içeyle анда да. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат Нургүл эже, анда сиз менен байланышайык. Если болсо, бул жака келип өтүп берсеңиздер аябай сонун болот эле. Мен бул жакта мугалимдерге айтам. Жаш мугалимдерге. Жаш бала мугалимдерди окутуп, жүргөн бала. Жаш бала эмес, ушул биздин борбордун жетекчиси ал. Ошол как раз Бишкекте окутат. Макул, чоң рахмат маалыматтар үчүн.
Коштошпойбуз. Өзүңөр рахмат. Дем Жакшы эс силерге алыңыздар. дагы. Рахмат, убактыңызды бөлүп бизге ушунча пайдалуу билим бергениңизге рахмат. Тынч болуңуздар, бейпүлтүн барыңыздарга. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Тынч болуңуздар. Хайялар, барыңыздар, жакшы салыңыздар. Күрдөлөсүн дагы. Рахмат. Талабек агай, сиздерге дагы баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бирге бололу, бар бололу. Мен да абдан Кутман түн. Мирей агайлар менен сүйлөшөм. Рахмат. Мгм.